Так, жашыңыз канчада? Жашым 51-де. 51 жаштасыз. Так, сиз мага келгенде эмне даттануу менен келдиңиз? Мен бул жерге келгенде ичим катат эле да запор болот эле. Канча күн барбай калат элеңиз? Мен акыркы жылда жыл эле дейинчи. Ошо акыркы жылда мен дары дармексиз бара албайт элем. Ар деме да, мисалы пребиотик аргасыз да. ооба. Бир нерселерди жасап атып, жасап атып барам. Ата көзүнчө чыкпайт да. Бара ошону көп атпайбы? Андан чыкканда эмне болуп баштады организмде? Организм ошонун айынан болсо керек деп ойлойм. Баштарым ооруп, көзүм, башым айланат. Көзүмдө алыс жакынды көрбөй калат да. Мен текшерсем көзүм нормальный. Бирок жакшы тумандай. ооба. Мындай тумандайт да. Анан Чарчайт белеңиз? ооба. Эртең менен турганда кадимкидей чарчап калам. Колдорум да ооруп эметип калат. Колдордун учтары да ооруп. Муздайт беле, шишип калдыбы? Жок, шишип калат эле дагы. Мындай бөгүлбөй калат эле. Так. Чачтар түшкөн жок? Чачтар түшпөдү го, бирок өспөй койду. Өспөй койду. Анан аябай курук болуп калды да. Кулакта өзгөрүү жок? Шул болгон жок? Жок, аны анча сезбедим. Так, ооздон жагымсыз жет? Ооба, болуп атты. Ушунча аракет кылсам да болуп атты. Так, бутта өзгөрүү болдубу? Кечкисе шишип калыппы, мыжаппы? Шишит, мына кызыл ашыгымчы, кызыл ашыгым ошол жерин шишип калат, анан бутум деле шишит, анан оор да, жанагындай. Буттар? Буттар, ооба. Дароо туруп кете албайсың, ушундай. Эмне кылып аракет кылдыңыз? Мен больницаларга жаттым. Анан эч таасир эткен жок. Сиз эми мындай, биз азыр медицинаны экиге бөлүп калдык да. Биз альтернативдүү медицинанын врачтарыбыз. Биз натуралдык менен дарылаган врачтарбыз да. Муну башкача интегративный медицина дейт. Официальный медицина бул ушул дары-дармек менен дарылаган медицина, бул официальный медицина, а биз болсо альтернативный медицина. Сиз негизинен ушул официалдуу медицинада дарыландыңыз, э? Ооба. Так, мисалы акыркы жолу жатканда сиз частныйда жаттыңызбы же мамлекеттик больницада жаттыңызбы? Частныйда жаттыңыз. Сиз канча акча жумшадыңыз мисалы? Ага, мен 30 000 бердим. Андан кийин жанагы немелерге түшүп келди, МРТ дагы ушул анализдерге деп отуруп, почти 50 000 кетип калды. Менин муну сизден сураганым себеби, мына урматтуу мекендештер Бапаева кымбат алат экен, Бапаева кымбат дарылайт деген сөз кетет да. Мен ушуну мына сиз экинчи адамдан угуп атам да. Биз ушундай башка частный дары менен дарылаган больницага барып жаттык, бирок ушул 50 000 кетти деп айтышат да. Сиз ошол жактан бир нерсе сездиңиз беле? Мындай, эми убактылуу жакшы болду, бир 10 күндөй жакшы кетип атты да ичим. Кайра эле ушул болуп калды. Кайра эле. Көзүңүздүн өзгөрүүсү эмне болду? Жок, аларды сезбедим. Эчтекен сезген жоксуз, э? Так, эми сиз бүгүн канчанчы күн жаткан? 6-чы күн. 6-чы күн жатат. Сиз бүгүнкү күнгө бир нерсе сездиңизби? Өтө көп нерсени сездим да. Аябай өзүмдү жеңил сезип калдым. Ошо колдорум эртең менен мындай ишип калчу эле. Алар жоголду. Баштарым айлануусу жоголду. Жана диета сактап атканда айланат да. Азыр эми да кичине күчтүүрөөк тамактар болгондон кийин мурда күчтүү жесем деле айлана берет эле да. Азыр андай болбой калды. Өзүмдү ушундай жанагы намаз окуганда дагы ушунчалык жеңил. Өйдө туруп, ооба, өйдө ылдый турганда аябай жеңил сезип атасыз, э? Буттарым дагы жеңил. Ушундай эле өзүм бир нерсе деле учуп жүргөндөй болот да, өзүмдү аябай жакшы. Жакшы. Демек, биз ушу мен дайыма айтып келем, биз сүлүк кою атабыз, э? Сүлүк кою атабыз. Биз эң жакшы лимфа менен, без менен курсакка массаж жасап атабыз. Сиз ушунан бир нерсе сездиңизби? Ооба да. Сүлүктү мен аябай коркот элем, анча деле коркунучтуу эмес экен, мен вообще койдурбайм деп ойлойт элем. Анан сүлүктү койгондун аябай пайдасы чоң экен да, ошо сүлүк койгондон кийин ошол жерлериң аябай жеңилдейт экен. Сразу эле. Кайсы органдын тушуна койсо, ошол органдын жеңилдеген. Ооба, жеңилдеген байкайт экенсиң да, бар жактычу. Так, безге массаж, курсакка массаж. Ичиңиз кантип калды? Ичим жеңил. Анан ошондой пресс болуп турат эле, ошолор жоголуп, ошо 6 күндүн ичинде аябай жакшы.
Мага биринчи күнү эле байкалган. Биринчи күнү эле жеңилдеген. Так. Демек, эми дагы бир жакшы сизге баягы кыргыздын жакшы сөзү бар. Кулагыңызга күмүш сырга дегендей, сиз үйдөн ушул биз айткан диетаны бузбайсыз. Көрдүңүзбү? Мен сенин колуңарга 2 барак кагаз берем деп айтам да дайымча. Ушул 2 барак кагаздын ичинде 5 көнүгү бар. 5 көнүгүн уже жаттап бүттүңүзбү? Ооба. Бул безерге массаж, курсакка массаж, курсак менен дем алуу, тамак ичердин астында өттү түртүү жана тамак ичкенден колдун көтөрүү. Эми мындан тышкары мына биз силерге нанды совсем нан жок кылдырдык. Будайы жок тамак баштадыңар, сахары жок, кум шекери жок жана сүт оокаттары жок тамакты жебей калдыңар. Сүт оокаттары бар, тамак жебей калдыңар. Эми мындан тышкары бир гана суу ичип атасыңар, Сууга көндүңүзбү? Ооба, көндүм. Сууну ичет элем. Сууну жылуу ичип үйрөнүш керек. Эми мындан тышкары мен көлөндө методу деген бердим мен силерге, аны жасап атасыңар. 1 минутада өзүңөр 60 жолу тыштайсыңар. 1 сантиметр көтөрүп өзүңөр тыштайсыңар. Анан мындан тышкары теги мурун менен дем алууну үйрөнүшүңөр. Эми ушул силерге берген үйгө берген 5-10 неме ыкманын ичинен эң биринчи орунга мен нерв системасын коюп атам. Демек, нерв системасында мен дайым мынтип айтам да, силер алтын ойлоруңар менен, алтын колдоруңар менен гана өзүңөрдү жакшы кыласыңар деп айтам. Буга сиз мына күбө болупсуз. Демек, мен сизге чыккандан кийин дагы ушул нерселерди бузбастан, мүмкүнчүлүк болсо 4 айда, була албаса 6 айда кайрадан келип дагы бир курс леченияны кайталап кетиңиз деп айтып кетермин. Эже мен буга чейин үйдө ушул диеталар сактайт элем. Бирок эч болбоду да буну. Анан менин оюм ушул жакка келип баарын акырындык менен үйрөнүп алайынчы дедим да. Анан кийин келип анан жыйынтык жакшы болуп атпайбы? Мен кайра сөзсүз келем. Кудай буйруса. Азаматсыз, сизге мен ден соолук каалаймын. Урматтуу мекендештер, өзүңөрдү сүйгүлө, өзүңөргө күйгүлө.